Биздин каарманыбыз Мээрим Ашымканова 38 жашта. Анын көзү бала кезинде эле түнкүсүн жакшы көрчү эмес. Адамга эң чоң бакыт бул көрүү эмеспи? Бирок каарманыбыздын көз көрүүсү убакыт өткөн сайын начарлап, күндүзү да көрүү ага кыйынчылык жарата баштаган. Анын кесепетинен кесиби менен иштөөгө да мүмкүн болбой калган. Бирок турмуштун мындай оор сыноосуна моюн сунбастан ал өз жолун тапты. Атайын көзү азиз жана көрүүсү начар адамдар үчүн ачылган окуу жайда укалоочу дарыгер болууну көздөп, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын алдындагы медициналык орто окуу жайынын массаж бөлүмүнө тапшырган. Бул окуу жай атайын көз азиз жана көрүүсү начар адамдар үчүн ачылган. Анда окуган студенттер бюджеттик негизде 1 жыл 10 ай окуп, атайын дипломго ээ болуп, тажрыйбалуу укалоочу болуп чыгышат. Медициналык орто окуу жайына кабыл алуу азиздер жана дүлөөлөр коому аркылуу жүргүзүлөт. Ар бир дененин бөлүгүн окутат. Андан кийин массаж деген сабактар бар. Ал жерден үйрөтүшөт. Кайсы жерге кандай массаж жасаш керек. Булар дипломированный массаждар. Это Кыргызстанда бул дипломированный массаждар ушул медициналык академиянын базасында гана чыгат. Калгандары башка курстарды бүтүшү мүмкүн, а булар ошо дипломированный массаждар. Это специалисттер на базе медакадемияда. Көрүүсү начар болгон адамдардын колдору өзгөчө сезимтал болгондуктан массаж жасоо аларга кыйынчылык жаратпайт. Болгону алар укалоону туура жүргүзүү үчүн талыкпастан окуп үйрөнүүсү гана керектелет. Биздики массаж лица көбүнчө лечебный массаж да, и от маршин, антицеллюлитный массаж, скульптурный массаж, букальный массаж, массаж лицанын дагы көп түрлөрү бар да. Ошондон азыр биз классический массажды кылабыз. Биринчи поглаживание деп коет, биринчи биздин приемубуз поглаживание кылабыз. Полный масланы распределять этебиз. Бүт масланы сыйпап алгандан кийин майда биринчи моюндан баштайбыз да. Эң главный жер ушу моюн, анан могул жердеги трапециевидный мышца деп коет. Ошол жерге массаж кылыш керек да. Эң ушул жерден бүт башка, көзгө, бардык бетке баарына влиять этет. Келечекте мыкты адис болууну көздөгөн Мээрим укалоонун пайдалуу жактарын айтып берди. Ар бир приемду бир эле жолдон кылбай, 3 жолудан көбүрөөк кылса көбүрөөк эффект болот да. Анан бетте эң көбүрөөк кездешкени могу носогубные складки деп коет. Ушул жер көбүнчө монда түшүп кетет да. Ошолорду дагы тартабыз. Массаж менен кетирсе болот да. Без операция эле массаж менен көп нерсени кылса болот. Акча коротуп салондорго барып оролбой массаж менен гана жардам берсек да болот да. Окуу жеңил эле болуп атат. Бул жерден бардык тараптан окутат. Бүт тараптан, только эле массаж эле эмес, биякта анатомия, физиология, акушерство, гинекология, фармакология, көптөгөн сабактар болду, көп нерсени үйрөндүк. Негизи башында бул окуу жай жөнүндө билген эмесмин, мындай көп мүмкүнчүлүктөр бар экенин да билген эмесмин. Мен өзүм изденип интернеттен карап, кандай возможностьтер бар, эмне кылсам болот деп изденип атып, ошо тапкан офисин. Анан таап барып сураганда эле ошо массажды сунушташкан. Массажды тапшырыңыз, 1 ай убакыт берилет, 1 айдын ичинде экзамен тапшырылат деген, ошондо тапшырып өтүп калып, ошончо окуп кеттим. Мээрим менен бирге окуган группалаштары анын аракетчил, тырышчаак экенин белгилешет. Мээрим эже экөөбүз уже 2 жылдан бери чогуу окуйбуз, ушу эмеде окуу жайда. Мээрим эже жөнүндө айтып келсем, Мээрим эже аябай аракетчил,
тырышчаак, үй бүлөсү, балдары бар болгонуна карабай, биз менен бизден да жаш студенттер бар, ошолор менен кошо тең тайлашып окуп келет. Былтыр 1-курста 1-2 семестр, быйыл 3-семестрде тең жалаң 5 деген балар менен окуп стипендия алды. Массаж жасаган жагынан айтсам дагы кыздар арасында эң биринчи орунда турат деп айтам. Мен да Мэримдин группалаш болом. 2 жылдан бери чогуу окуйбуз ушу массаждын факультетте. Мэримден айтсам, Мэрим бул биздин арабызда эң аракетчил, тырышчаак, бирдекени сразу бат кабыл алган, окууларында да жакшы окуйт. Ошо 5 деген баларга окуйт. Анан уюштурган жагынан да жакшы. Биз эле ошо окууну бүтүп, Кудай буйрса диплом алсак, Мэрим дагы өз ордун жакшы жумуш таап кетсин деп тилек кылабыз. Каарманыбыз азыркы учурда үй бүлөсү менен Бишкек шаарында батирде жашайт. 2 кыз, 1 уулдун энеси. Азыр ал сабактан келип, кечки тамакка камданууда. Жолдошум жумушта эртеден кечке. Ал келгиче тамак даярдап, азыр кыздарым келет, алардан биринчи аны кыздарыбыз болуп күтүп алабыз. Ушу 3 балам бар, 3 балабыз. 2 кыз, 1 уул. Кол арага жарап калышты деп барын жасашат, колунан бар келет. Таттууларды жасашат, өзүм үйрөтүп койгом, ошол боюнча барын жасашат. Мага аяк колума кол, бутума бут болуп баарын жардам беришет. Азыр негизи алар келгиче кичине кыймылдап жасай берейин деп ушу жасап атам. Мээрим көз көрүүсүн калыбына келтирүү аракетинде көптөгөн догдурларга кайрылган. Тилекке каршы, алардын баары бирдей бүтүм чыгарып, көзүнө операция жасоо мүмкүн эместигин айтышкан. Бирок ал муну сыноо катары кабыл алып, келечекке көп максаттарды койгонун айтат. Жаштайынан коомдук иштерге активдүү катышып келген Мээрим азырда бош убактысын текке кетирбейт. Бул Бишкекке келип чоң окуу жайга тапшырганда кичине зрением түшө баштады да. Бирок ал окууну деле бүттүм, андан кийин иштедим, почтада иштедим. Ошо зрением жыл сайын түшө баштады. Окулисттерге көрүнө баштадым. Баары эле окшош диагноз айтышты да. Пигментный дегенерация обоих глаз деп. Негизи операцияга болбойт дейишти. Только 6 ай сайын, 3 ай сайын лечение алып турасың дейишти да. Москвага барып текшерилгенде да ошентип диагноз коюп, ошондой ойлорду айтышты. Мага советтер беришти, убара болуп операция кылдырам деп, мал мүлкүңдү сатып, үйүңдү сатып убара болуп тиги чет өлкөлөргө чейин барып убара болго дешти да. Ошондон кийин мен өзүм аябай депрессияга түштүм. Кээде отуруштарга барып калганда классташтарыбыз менен кыйын эле да. Бирок классташтарым бар эле, подружка бар, кордоо кыздарым. Алар барса барат элем, алар барбаса барбай калат элем. Караңгы жалгыз эс албайм деп. Далай эле чалынып, текилеп сүзүп алган учурларым болду, бирок жашпыз да, аларга маани бербей күчөтүп алдым. Колумду көндүрүп, практика жүзүндө көбүрөөк метод жасап атам. Үйдө
туугандарга, тааныштарга колумду көндүрүп, кийин Кудайым буйрса диплом алып иштеп калсак, дипломубузга жараша ошону актаган жакшы мыкты адис болуп чыгайын деп ушу өзүм аракет кылып үйдөн да жасап атам. Атайын массажный кушеткага жасалыш керек да. Бетинде разрезы бар, бетинен адам дем алып удобный жатыш үчүнчү. Азыркы шартка байланыштуу пока эми кушетка жок, ушундай диван деле жасап атам. Негизи тагдыр башка түшкөн сыноо деп эсептейбиз, бирок негизи антип отура бербеш керек да. Сыноолорго сынбай дегендей. Негизи азыркы бүгүнкү жашообузга эме да жомок деп коет да. Эртеңкибиз табышмак, кечээкибиз тарых деп коет го. Андай ар бир күндү ардактап, баалап жашашыбыз керек. Өзүм ушинтип калды деп элем, мен чогуу кетпейин деп өзүмдү колго алып, азыр кайра өзүмдүн калыбыма келип, мурункудай позитивный болоюн деп чечтим. Өзүмө өзүм сөз бердим. Буюрса окуйм, иштейм, эл катары. Элден эч нерсем кем эмес. Тоолум аман эмесин. Кудайга шүгүр, үй бүлөм бар, балдарым бар, туугандарым бар, ата-энем бар. Ошого шүгүр, Аллага шүгүр. Турмуштун оор сыноосуна сынбай коомго аралашып, изденип, билим алып, келечекке позитив менен карап тиричилигин улантып келе жаткан каарманыбызга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Мындай ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коом жалпы колдоо көрсөтүшүбүз керек.